Күздүн келиши менен дыйкандар түшүм жыйноону башташууда. Учурда биз 2 гектардан ашык аянтта алма тигилген бактабыз. Мында жайлы кышкы алманын 10дон ашык сорту тигилген. Ал эми бул лимон сортундагы алма. Муну азыркы учурда дыйкандар терип анан сатыкка чыгарышууда. Ал эми калганын кышкыга алмага кылышууда. Бактыкан Аккайыңованын алма багында быйыл түшүм мол. Быйыл аба ырайы жаан-чачындуу болуп, түшүм мол болгон. Багбан жашылдандыруу, көрктөндүрүү максатында айыл өкмөттөн 49 жылга ижарага 13 гектар жер алган. Мында алма, кара өрүк, аккайың тигилген. Сандан сапатка көңүл бурган багбан бактагы ар бир алманы кыйыштыруу менен көбөйткөн. Башында биз лесхоздон көчөт алганбыз, андан кийин баягы дичка көчөттөн алып келип көбү жакшы алма болбой калгандан кийин биз бутакты алып келип айылдан кыйышканбыз. Ошондо сапаты кичине жакшы болду, алмабыз да аябай чоң болуп, андан кийин биз каалагандай алманын түшүмүн алып атабыз. Жыл сайын мынча тонна деп айта албайбыз, бирок жакшы эле жыйнаганга жетишпей калып атабыз. Өткөн жылга салыштырмалуу быйыл алманын түшүмү мол, тилекке каршы баа төмөн. Мындан улам Бактыкан Аккайыңова алмадан как кылууда. Ар бир алманы туурап, табигый жол менен кургатууда. Айыл аймактарда жашылча жемиштерди кайра иштетүүчү ишканалар же кышка сактоочу муздаткычтарды куруу колго алынса, дыйкандардын эмгеги акталат эле дешет элеттиктер. Холодильник помещение ачсам дейм, анткени деген көп алмалар эле ушинтип жерде калышып атат. Сушка деле ачып койсо болот, бияка деле мына кең аралга да кышкы алмалар холодильникке салып, жайкы алмаларды сок чыгарып, биз ал башка көлдө же башка жактарда барып жүрөм, бардыгында сок чыгарат. Болбогон эле бирке алмалардан эле канча деген сок чыгарып экспорт кылып жөнөтүп атат. А бизде ошол мүмкүнчүлүк болбой жатат да. Кургатылган кактар учурда таңгакталып жыйналууда. Суроо талап кышында жогору болот. Ага кошумча баасы да көтөрүлөт. Көбүнчө мектеп, бала бакчалар сатып алып, балдарга ширелер жасалат. Алмактар эме болуп атат да, кол менен кесилип атат да, таптаза болуп, таза кылып кол менен таза болгон үчүн менин алмагым жакшы өтүп атат. Негизи алмага эле кылып атабыз, кышында жакшы эле акча болот. Атайын клиенттер келип алып кетишет, анткени көнүп калышкан билишет. Жебейт, жапжакшынакай сакталат, жазга чейин биз сатсак болот. Бирок биз баягы оптом эле клиент келгенде сатып салып атабыз. Оптом эле алып кетишип атат. Башында 60 сомдон алчу, кайсы жылы 80 сомдон алган. Буга чейин Кыргызстандан өндүрүлгөн жашылча жемиштер коңшу өлкөлөргө экспорттолуп келген. Соңку жылдары суроо талап жокко эсе. Мындан улам кайра иштетүү көйгөйү курч болууда. Чолпон Сабитова, Бексултан Рахатбек уулу, Зина Акматова, Бакаят району.